Assalamu алейкум. Эң көп берилген суроо бул машина канча жүрөт дейт. Электричкалар запас ходу канча дейт. Өзү 400-лүк деп айт. Мисалы велкмейстерлер 400-лүк деп айтылса, азыр канча жүрөт, кышында канча жүрөт, жайында канча жүрөт. Көп суроолор берилет. Мындай жөнөкөй тил менен эсептегениңерге үйрөткөн аракет кылам. Мисалы жап жаңы машинаны элестеткиле. Жап жаңы чыккан 400-лүк, завод 400 жүрөт дейт да. Батарейкасы 100% сок менен. Аны биз айдаганда Кыргызстанда жайында 400 да жүргүзө албайбыз. Аны бир 370 болжол жүргүзөт болушубуз керек. Анан норма айдаганда 400гө жетпейт. Кышында ал 2 эсе азаят. 250 жүрүп калат болуш керек. Ал эми уже машина бул айдалгандан кийин, батарейканын соку азайгандан кийин ал дагы азаят. 90% сок менен жайында 300 жүрүп берген машина кышында 150-200 жүрөт. Айдаганыңарга жараша. Аны шаарда мынча эле жүрүп калдым, анча эле жүрүп калдым, шаарда 100 эле километр жүрүп калдым дешет кышында. Айнайдар мындай. Азыр мына кыш печканы жандырып алып кетип атам. Жарым саат болду мынтип кыбырап кетип атканыма. Пробкада турам. Жарым саат жөн эле печка энергия жеди. Шаарда негизи эле эсептеп эле койгула. Мынча жүрөт, анча жүрөт деп. Пробкалар менен эсепке албагыла. Чоң жолдо, алыскы жолдо токтобой айдаганда эсептегиле, ошондо туура эсебиңерди чыгара аласыңар. Анан негизи канча жүрүшүн километраж менен эсептеп эле койгула. Батарейканын состояниясы менен өлчөсөңүздөр, ошого жараша айдай бересиңер. Мисалы, полный заряд кыласыңар, 90%ке жараша ток батса ошончо, 95ке жараша батса ошончо. Компьютер алдап кое берет.